Саламатсыңарбы окуучулар, отуруп алгыла. Мен Ысыкөл областындагы Тоң районуна караштуу Туура Суу айылынын Сагынтай жалпы орто билим берүү мектебинин мугалими, химия биология мугалими Кудаева Жылдыз Адисовна. Анда эмесе бүгүн билим алуу, жашап кетүүнү үйрөтөт. Ал эми өз алдынча үйрөнүү сизди ийгиликке алып барат деген жакшынакай сөз менен бүгүнкү ачык сабагыбызды баштап алалы. Азаматсыңар балдар, анда бүгүн биология предметинен баарыбыз сабакка даярбызбы? Бүгүн анда сабакка билимдер жоктоп алалы. Аттокуров Алыс бар, Бактырекова Айназиз бар, Бердугулова Арден бар, Затырбекова Сезимар бар, Капарбекова Ателя, Калыков Нуржигит бар, Касымбекова Айжаткын, Талайбекова Айсулу бар, Тукаева Асема, Адлет бар, Лекбек бар, Тумбаева Канай бар, Тилекова Асема бар, Тилекова Зарема Эдвиспекова Дегумай бар. Азаматсыңар. Анда мен эту пейджди ачып, азыр мен классты жоктоп алайын. Маанайыңыз жакшы балдарым? Азаматсыңар. Бүгүн мен классты 3 топко бөлгүм келип атат. Анда мисалы бул жерде үстү стикерлер турат. Ушул боюнча топко бөлүнүп алсаңар болот. Келдим. Өзүңөргө жакканыңызды алгыла. Кандай айтып алалы. Ана ар ким өзүбүз топ менен кеңешип, атыбызды таап алабыз. Ар ким өзүбүз атыбызды коебуз анда. Алдыңарда акпарат турат, ошого атын жазып, андайларга койсо болот. Ат койгондон кийин топтун лидерине 3 топ 3 лидерине шайлап алгыла. Биринчи топтун лидери ким? Айназиз. Экинчи топтуку Бегимай, үчүнчү топтуку Сезимай. Анда топ башчылары билип алдык. Энди бери карайбыз. Ана биринчи топ башчысы атын атайсыздар. Топ башчысы. Мен Бактырбекова Айназиз. Тобуңун атын аты? Башсөөк Азаматсыңар. Мен Арисбекова Бегимай, тобуңун аты Бойдон Сөөктүү. Ой, Азамат. Үчүнчү топ Сезимай, тобуңун аты Казыбек. Азаматсыңар. Демек үчөөнү 3 топко 3 ат коюп алдык, аны кончалуулар болсун. Демек мен алдыңарда химиялык элементтердин көпчүлүгү биздин организмибизге керектүү витаминдер экен, органикалык заттар экен. Демек ошол витаминдердин негизинде мен топтук баалоону коюп койдум мына. Ар бириңердин астында турат, бетинде стикер бар, ошо менен топтун канча балл топтогонуңар ар бириңер лидерлери мага айтып турасыңар, аягында жыйынтык чыгарабыз, балдар. Анда эмесе силерге жагымдуу маанай түзүш үчүн мен кыргыз тили менен байланыштырып, макал лакапты сүрөттөр менен табуу жөнүндө силерге кичине табышма бойлоп таптым. Анда эмесе биринчи топ. Кандай макал бул? Алма бош, озмот. Ой, Азамат, кончабыз. Азамат, бир упай беребиз, силерге өзүңөргө. Экинчи топ. Айдаманы 5 эшикке үшкүрүп таштайм. Азаматсыңар, кончабыз. Үчүнчү топ.
Жаман атқа бір қамшы, жақсы атқа бір қамшы, жаман атқа мен қамшы. Ой азамат, қалысқа оқталды. Анда 3 топтың жағымды маңайысты қабыланып қалды. Анда бардық топторға бір мақал берейін. Кеп табар. Өріс алдым. Қарысын көріп жоқ. Қары келсе қаққа. Қар келсе ашқа, жаш келсе ішке. Ой азаматтарында оқталды. Еми біз бұрынғы өткен темамызда ұйқу жана манisi, анын эсеске tutуу болчу. Немесе балдар, мен жекече баалоодагы берем. Кайсы майрам келет? Жаңы жыл майрамы. Баарыбыз сүйүп күткөн жаңы жыл майрамы. Демек, ар бир окуучуга ушундай бирден туура жооп берген окуучуга бирден ёлка же болбосо балактыны берем, балдар. Демек, анда сабагыбызды уланталы. Бүгүнкү саатта алтын эреже түзүп алалы, баарыбыз. Биринчи, адамдын денесинин келбеттүү болушу скелет жана бурчуңдарга жараша болот экен. Ал эми төмөндөгүдөй эрежелерди сактоо биз үчүн абдан зарыл экен. Анда бүгүнкү алтын эреже менен бизге Сезимай тааныштырып койсун. Кел кой Сезимай. Кунт коюп угабыз, Алтын эреже. Үстөлгө түз отуруп, башыңды бир аз ийсең болот. Баары зат карабыз. Оор жүк көтөрүп баратканда аны эки колуңа тең бөлүп көтөрүш керек. Мүмкүн болсо колуңду улам алмаштырып турабыз. Басып баратканда далыңды түз кармап, бүкүрөлбөй басканда биздин туңку боюбуз туура өсөт. Китеп окуп жатканда китепти көздөн орточо аралыкка коюп, канчалык аралыкта кармоо керектигин билүү үчүн чыканагыңды үстөлгө коюп, сөргөйүңдү чекеңе тийгиз китепти ушул аралыкта окуш керек. Азаматчылар. Биринчи өтүлгөн тема боюнча кайталоо, биздин алдыбызда карточкалар турат. Ошу боюнча топ-топ болуп жүк-жүгүңөр менен жооп бересиңер, балдар. Анда биринчи суроого биринчи топтон ким жооп берет? Айнайсыз. Суроо. Сасыр албарысты деген ким? Ал эмне болгондо басат? Албарысты бизди деген биздин нерв системабыз чачаган кезде басат. Ой, азамат, кыйналган кезде, денелерибиз, дене мүчөлөрүбүз чачаган кезде, анан сөзсүз нерв системабыз чачаган кезде эмне басат экен? Албарысты басат экен. Демек, кол чап коелу. Мына кой балакты, азаматсың. Андан кийин экинчи суроого жооп бересиз. Ким жооп берет экинчи топтон? Топ лидерлер жооп берсин анда. Уйкунун бузулушунун кантип алдын алууга болот дейт. Биз уйкунун бузулушунун алдын алуу үчүн өзүбүздүн мындай уйку расписаниябызды түзүп алышыбыз керек. Ар бир адамга өзүнө жетиштүү саат укташ керек. Ошол уйкубузду өзүбүз контролдоп, ошончо саат 7-8 саат укташыбыз керек. Чоң адам, азаматсың. Демек, күнүмдүк режимди өзүбүз түзүп алыш керек экен, туурабы, Кечинде саат 10-да уктасак, эртеңне саат 7-де туруш керек экен. Азаматсың, Сегимай. Кол чабабыз. Сегимайга. Так, балак берейин. Андан кийин үчүнчү топ башчысы Сезимай. Мен сенден түш көрөт. Биздин жашоодо бүт эле адамдар түш көрөт, бирок кээдегилер анын ошо түш көргөн эсине сактай албайт. Жана бул түштү деген биз эмне себептен көрөбүз? Жай уйку жана тез уйкунун ортосунда Жай уйку жана тез уйку. Кайсы убакта биз түш көрөбүз? Жай уйку, мында деген 60-70% адам деген тез уйку убагында түш көрөт экен, ал эми 20-30%-тери жай уйку убагында түш көрөт. Саада бир балат, Андан кийин тактанын үстүндөгү карточкаларга жооп бердик дагы толук куралышын көргөзүлөчү кана. Толук куралышын түз көрсөтөсүз. Биз карточкаларга жооп бердик дагы. Бизде эмне келип чыкты кана, ким айтат? Ой, азаматтар. Демек, бүгүнкү өтө турган темабыз эмне экен? Адамдын скелети. Кана анда эмесе китебизди ачабыз. Бүгүнкү числону жазабыз дептерибизге. Бүгүн канчасы?
21 декабрь. Annemize bakar bugün temamız dayanış, cana kıyımıldatkıç sisteması. Bugün sabah maksatla bunu bakar. Birinci bilim vericilik, adamın dayanış kıyımıldatkıç sistemasının tanışasına, önüktürücülük, dayanış kıyımıldatkıç sisteması qanday hizmet atqararını bilesiniz. Andan keyin tarbiya beruvchilik, densoqlikqa, qon ko'rabiligi jana tozalikqa ta'sirlanisizlar qizlarim. Demak, sabaqning maqsadini yetish uchun biz nima qilish kerak? Aktiv qatish kerak. Men tushuntirgan temalarni to'liq qo'yib o'qishlar kerak. Anda mesela adamning skeleti. Bu adamning skeleti eng başı bu baş söğüktün, omurtkalardan, dalı, gökürük, kaccilik, yolbosa bu kompurçosu da koyulsa, göğdön söğüktörü, anlayın canbaş söğüktörü, anlayın but kurçosu deyiz. Bunlar öz-özünçü olup bölünüp gitetken. Demek baş kurçosu, göğdön söğüktörü, but kurçosu olup, şimdi olurken üçkü bölünüp gitetken. Azamatsına. Demek andan keyin biz bularda öz-özünçü bölüp karayız. Dayanış kıyımıldatkıç sistemasında biz çoğun adamda 206 söğük batayız, yolbosa 200'den aşağı. Alemi ımırka içineki törülgün dallarda bu 300'den aşağı söğük batayız. Demek bu emne degendi? İçineki nariste baldarının söğüğü, kulağına tıkanmasana, uşunday gemir çekken, alardıkı katılıp etken. Ankeni biz jep içip atkan tamak aştарды ошол бала эмне аркылуу алат? Энесинин киндиги аркылуу, демек түйүлдүк убагында киндиги аркылуу азык заттарды алат экен. Ал эми чоң адам болсо канча сөк дедик? 200 ашык же болбосо 206 сөк дейбиз. Демек ошол адам скелетти мына тулку бою дейбиз, болгон биздин тулку боюбуздун баарын ушу скелет кармап турат экен. Эгер бул skeletimiz yok olsa ne yaparız? Basalday kalağız, turalday kalağız, kıyımılday kalağız, gördünüz mü? Demek bu tayanıcı kıyımıldatkıç sisteması da öz aytkandayle skelette bulçumlardan turatıyor, gördünüz mü? Жалгыз эле скелетти ушундай коюп койсок кыймылдайбы? Жок. Демек, муну кыймылдатуучу булчуң тарамыштар азаматсына кыймылдатып турат экен. Biz bir жерден экинчи жерге жылып, же болбосо жактып, кайра турганда, эңкейип бир нерсе алсак, мунун баары эмне экен? Кыймыл аракет экен. Демек, бизди кыймыл аракетти жөнгө салуучу системабыз бул скелет экен. Түшүндүкпү балдар? Эми адам скелети сөөгүктөрдөн куралат. Ар бир сөөгүктүн өзүнүн аталышы бар, көрдүңөрбү? Демек, булар адамдын тулку боюнун формасын сактап турат экен, көрдүңөрбү? Эгер бул скелет жок болсо, жанагы айткандай эле жерге жайылып, денебиз эмне болуп калат? Шалбырап калат азаматсың. Демек, скелеттин баардык сөөгүктөрү жеңил болот экен, көрдүңөрбү? Анан булар эмне болот экен? Ийилчек, анан бекем болот экен. Адам сөөгүнүн тарамыштары бар, ийилген деп экен. Азаматсың, дагы. Андан арылап кетебиз. Эми бери карагыла. Мен скелеттин бекемдигин ушул этаж үйгө салыштырам. Анткени буга чейин окумуштуулар мунун сырын изилдеп келишкен. Эмне үчүн скелет бир жерде кыймылдабай бекем турат деп көрдүңөрбү? Демек, ошол куруучулар же болбосо архитекторлор ушул сөөгкө байланыштуу көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзгөн экен. Дагы мындан ата изилденип жүрө берет экен. Эми ошол биздин тулку боюбузду кармап турган дагы бир эң чоң омуртка сөөгүктөр экен. Биздин омуртка сөөгүктөрүбүз 33-34 омурткадан турат экен. Көрдүңөрбү? Бул омуртканын ичинде эмне бар билесиңерби? Ак жүлүн азаматсың. Демек, ошо жүлүн бул сүйрү менин уландысы экен, көрдүңөрбү? Мунун ичинде да ошо сүйрү менин уландысы болгон жүлүн жатат экен мына. Демек, бул моюн омурткадан, мына. Андан кийин бел омурткадан, андан кийин арка омурткадан, бел омурткадан, анан куймулчак омурткадан турат экен, көрдүңөрбү? Жалпы 33-34 омурткадан турат дедик адам сөөгү. Демек, моюн омурткасын
omurtqasında 7, andan keyin arka omurtqasında 12, andan keyin bel omurtqasında 5, anan куймулчак omurtqasında 3 же 4 gene ошентип баардыгы 33-34 omurtqadan турат экен. Демек omurtqанын эң эле кызматы бизге эң негизги кызматы бизге эмнени берип турат экен? Бекемдикте түз. Биз айтып атпайбызбы, алтын эрежени кабыл алганда да айттык, түз отуруш керек. Стөлгө азыр кимеле арлен кышайып отуруп атасың. Демек бул ушул омурткалар жылышып кетсе, анда биз эмне болот экенбиз? Сколиоз деген ооруга чалдырып кетебиз. Көрдүңөрбү? Демек адам баласы түз отуруш керек экен. Отурдукпу? Демек арттагы жөлөнгүчкө сөзсүз жөлөнүп отуруш керек экен. Ушул эрежени сөзсүз сактагыла. Андан кийин омурткаларга бекип турган бул кабыргалар. Демек адамдын кабыргасы сол жагында 12, оң жагында 12, 24 болот экен. Же болбосо 12 жуп кабыргадан турат экен. Ошого байланыштуу биздин арка омурткаларыбыз дагы 12 болот экен. Демек ошол арка омурткалар ар бир оң жак, сол жак же болбосо жуп кабыргаларды бекем кармап турат экен. Түшүндүкпү? Андан сырткары көөдөн сөөктөрү, жалпы көөдөн сөөктөрү деп коебуз да. Көөдөн сөөктөрү биздин ички органдарыбызга эмне кылып турат экен? Коргоп турат экен ички органдарыбызды, көрдүңөрбү? Анда эмесе балдар, ар бир топтун астында ноутбук турат. Ушу ноутбуктан атайын ссылка жиберген, баарыңарда ачылып турат. Ошону ачып кирип кыскача видео көрөбүз, атайын. Адамдын эмне экен? Скелети болобу? Скелет курчоолору ар бири өз-өзүнчө бөлөк-бөлөк болуп жайгашкан. Мойын омурткасы турат, көрдүңбү? Баштын бөлүнүшү мына бөлүктөргө бөлүнөт экен да бул. Булар эмне? Кол манжалары, көрдүңбү? Ар бири бөлүнүп, ашташкан жерлерин көрүп атасыңарбы? Кандай кызыктуу, Бул баш сөөгү, жамбаш жиликке ашташкан жери, көрдүңбү? Андан кийин арка негизги омурткалар, мына баардыгы көрүнүп турат бизге. Дана даллы сөөктөрү, 2 далыбыз бар, Бул өпкөнү эмне кылып турат? Коргоп турат экен. Оң өпкө, сол өпкөнү. Көрдүңбү баарыбыз? Биз ар бирибиз колубуздун скелетибизди жасадык. Демек биздин скелет көрүнөбү? Жок. Көрүнбөйт. Сыртынан эмне каптап турат? Чуңдар, анан тери, көрдүңөрбү? Демек бизге кызыктуу болдубу? Ооба. Ар бирибиздин колубуздун өлчөмүн, анан скелетин көрүп алдык. Азаматсызга кол чабабыз анда. Азыр мен пластилинде байелге өзгөчө тапшырма берейин деп. Ушул адамдын скелетин пластилин менен бизге эмне кылып берет? Сага күчөп, аппараттан жасап көрсөтүп берсин, Азыр сага бир барак берейин. Калганыбыз эмне кылат экенбиз? Бери карагылачы, бул эмне? Системасы, таблицасы же болбосо. Муну биз жаңы быйыл өтүп атабыз, элементтерди жаттап билип атабыз, Демек, ушул биздин айтып аткан сөөктүн курамындагы органикалык көптөгөн минералдык заттар, органикалык заттардын баары ушул химиялык элемент негизинде түзүлгөн экен, көрдүңөрбү? Андан сырткары бизге сөөгүбүзгө бекемдикти, ийилгичтикти берген ушул бизде химиялык элементтердин арасынан кальций, мына кальций эмнеге бар экен? Кайсы азык заттарда кальций көп экен? Балык, быштак, Биз ушуну баарын турмушубузда колдонобузбу? Колдонобуз. Анткени биз таза азык зат, бизде айылдар. Эмнеден алабыз мунун баарын? Тамак ашыбызга пайдаланып колдонуп келебиз. Андан сырткары магний.
Bunдағы сөйкі бекемдікті иілгіштікті беріп тұрады екен. Мында брокколи, банан, өрік, жана ушундай эле С витамини, жана бул витамини бар. Бар екен. Андай натрий. Bunda olsa şey, Натрий Асема. боюнча kamışlar deneyeceğim. Yumurtalar deneyeceğim. Жежемиштерде анан балық, қызылша, жұмыртқа да бар екен. Эми ушул биз айтып аткан химиялык элементтердин ичине биз азыр практика жүзүндө силерге айтып аткан кальцийдерге, кальций бул эмнеде көп экен? Жұмырткада. Ошо биздин сөөгүбүзгө бекемдикти берип турат экен. Биз мындай тажрыйбага жүргүзсөк болот экен. Кадимки эле сөөгүктү алып, аны деген büyüsөк büyük кетет экен. Демек мында органикалык заттар бар деген сөз экен. Органикалык заттарга кайсылар кирип атат? Ошол кальций, магний, фосфор деген сыяктуу. Демек ошону биз үй шартында биз барыбыз эле акчага сатып алганга мүмкүнчүлүгүбүз келбейт. Азыркы кальцийлер кандай химиялык кошулмалар бар, аны дагы өзүбүз билбейбиз. Ошондуктан азыр ушул сөөгкө бекемдикти берүүчү кальцийди жасап көнөбүз. Азыр ар бир 3 топко 3 жумуртка берем. Ак баракка муну акырын бөлүп алып туруп, мына бычагымга ак барактар атайын, анан кашык берейин, барына. Муну жумуртканы мен экиге бөлүп берейин. Бул кандай жумуртка? Бышкан жумуртка, Мунун сыртын кальцийин аласыңар. İçindeki белогун bölüyoruz. Ana, gelersin. Ortağa koy. Bunun özünçe bölüp alırız. Sırt kalıbını özünçe bölüp alırız. Kalıbını özünçe bölüp alırız. Ağzına kaşık verin. Oşun beni maydalayız. Bölüp alırız. Bölüp alırız. Sırtını açıyoruz. Çok. Top top birbirimize cartan veririz. Açıyoruz sırtını. Kaşık verin de kanım. Oşun. Bizge jumurtkanın kavuguna gerek. Belogun özünce beri alıp koyuyoruz ya da. Azamatsın. Buluruz bizge. Tunem. Emi kaşık menen akırın maydalayız. Kaşık menen. Biz üy şartında emi hazır kofe maydalaçu aparat var ya bilirse kofe maydalaçu. Je olmasa çöpler degen var oşolor menen akırın üy şartında maydala. Günümdük rasyonga je olmasa tamak aşımızga vitamin katары koşup tursak söğüz kanday olup ken? Hatır olur. Hazır 3 toptan literi geldiler. Maydalangan kalsiyine dala çıkıladı. Böyle koy sezme. Aynen. Demek bugün biz ne aldık? Kalsiyde biz kadifile hiç vaktan kalsiydi. Paraşogun öz kolumuz menen ne aldık? Жасап. Кантип жасадык? Жумуртканын, бышкан жумуртканын сыртын жана ичин өзүнчө бөлүп алдык, жана ошол сыртын өзүнүн агынан ажыратып, ак бөлүгүнөн ажыратып майдалап алдык. Белогунан ажыратып, калыбын майдалап алдык. Буну кантип колдонсо болот деп? Майдалап, Тамакка Тамакка өзүгө жаккан нерселер кошуп жеш керек экен. Сөөгкө кандай пайдалуу бар? бекем болот. Дагы менин уккан маалымат боюнча сынган жериңди бүтүрүш үчүн кальций көп ичүү керек экен. Эмне үчүн сөөгүсүн алып кел? Кальцийге ичпеген азаматсыңар. Анда топ башчыларына кошап коюп, отурула.
азыр байел скелетти пластиктен жасап бүтүп калды окшойт. Ага чейин биз барлыгыбыз кыздар балдар болуп эки топко бөлүнүп силерге жагымдуу маана түзүш үчүн денебизге чарчады бүгүн. Мээбиз да чарчады, денебиз да чарчады, демек массаж жасайбыз. Келди балдар. Балдар өзүнчө, кыздар өзүнчө эки топко болуп турабыз бул жерде. Мен азыр Айзулуга көрсөтүп берем, кандай массаж жасайсыңар. Балдар бир топко түзүлгүлөр. Мындай капталдан эжейлерди баары көрсүн. Kızlar, balдар neresi karayız? Barız. Ben Aysun'u sen tutuyor. Ben Aysun'uğa kanday massaj жасай, ошондой кылып баарыбыз көрөбүз, Ана денебизди бош коебуз, тырышпайбыз. Баарыбыз эс алабыз да, туурабы? Демек эки колду ийинге коебуз. Анан омурткаларга массаж жасайбыз, моюн омурткасына мына. Өйдө. Моюн омурткасы канча омурткадан турат эле? 34. Моюн омурткасы 7. А жалпы омуртка 33-34 деген. Демек моюн омурткабызга жасайбыз мына. Өйдө. Кечиге чейин барып кайра түшөбүз, балдар. Түз турабыз. Андан кийин колубузду алабыз, түз кылып, артына мынтип соккулайбыз. Демек бул жерде нервтердин баары эмне болот экен? Биздин чарчаган нервтерибиздин баары жөнгө салынат экен, же болбосо. Эми кайра тескеринен карайсыз, өйдө жакты карайсыңар, балдар, силер ылдый жакты. Кайра силер жаныңа таап, кыздарга жасайсыңар. Ошондой кандай үйрөнүңөр, аркабызды моюнга чейин. Жасадыкпы? Андан кийин эки колду түздөйбүз дагы. Бош турат экенбиз, Демек кичине болсо дагы чарчаганыбыз жазылдыбы? Демек бири-бирибизге ушинтип массаж жасабасак болот экен. Мында бери карайбыз, барыбыз. Демек бүгүнкү сабагыбыз бизге жактыбы? Ооба, жакты. Эмнеси жакты? Кызыктуу болду, жана биз билбеген маалыматтарды кененирээк кылып билип алдык. Дагы жаңы нерселерди үйрөндүк, практикаларды жүргүздүк. Адамдын скелетинде билип алдык кандай болот. Азамат дагы мурун үстүктөн гана скелет жөнүндө маалымат алсак, азыр алардын аталыштары, алар кандай болот, кандай башкарылат, алар жөнүндө да кенен маалымат алдык. Азамат сынак демек отургуларыбызга. Көп маалыматтарды өзүбүзгө камтый алалы. Анан сиңире билели, балдар. Анда эмесе байелибиз. Калдыңбы? Көзгө ачылып жактап бер. Анда эмесе байел бүтүптү, өзүнүн практикалык ишин байел эмне жасады? Адамдын кол бурчоосун жасаптыр. Карагылачы мына, манжаларынан бери, муундарынан бери, 40 муундан бери жасаптыр мына. Арызга көрүнүп атабы? Балам, ар бирине көрсөтүп чык. Демек бул адамдын кол бурчоосу, байелге кол чабуулар болсун, муундан бери жасаптыр мына. Арызга көрүнүп атабы? Балам, ар бирине көрсөтүп чык. Демек бул адамдын кол бурчоосу, байелге кол чабуулар болсун, Анда 5 деген бааны берели. Бүгүн балакыны байелге дагы эмне кылалы? Анда мен сабакты бышыктап жатып, биз айтып аткан тема боюнча азыр мен силерге бул топту ыргытам. Ар бир жиликти атайсыңар. Бүгүн ошо менен сабакты бышыктайбыз. Сөөктөрдү атайбыз. Ален, бут курчоосу. Бут курчоосу. Бут курчоосу. Акырын.
Kol burçosu. Mancak. Mancak dağı. Dağı akçısı kaçacağız. Andan değil. Hadi. Baş sök. Göz çanağı, jorbusu baş söktü. Özünçe göngöy bak duravı. Andan değil. But burçosu. Kaç. Ay sulu gödün. Gödün ne? Ha? Tomuk bak, tomuk bak. Kaç yumurta olsa? Canlı adamda kaç yumurta var? 33, 34. Azamatsın. Anda liderlerine söz verelim, kim kaç çok ayarlanır. Birinci top. Siz Mike. Kaç çok ayarlanır canlı? Benim Mike. Bizde de tört upay жана жеке упайлардан 3. Azamatsın. Bizde dагы топтук баалообуз 4, а жекелик баалообуз 3. Üçü azamatsın. Demek ürgü salaktı. Ne cengi? Bilim gidecekti. Demek birinci, ikinci, üçüncü toptan vardığımız bir de yukarı yaptırırsa azamatsın aramda kol çağız. Birinci top. Siz bak. Адамдын таяныч кыймылдаткыч системасы менен Tanıştık ve azamatsın. İkinci top. Таяныч кыймылдаткыч системасы кандай кызмат аткарарын билдик. Azamatsın. Üçüncü top. Ден соолукка, кан көрүүгө, билүүгө жана тазалыкка таасирлешет. Hatta mesela giderimlerde biz ötapkan temada terminler var. Demek o şu terminlerdi üydön daha karap doldurup gelirse. Hatta mesela bağırız bağladık 3 toptan. Ben harbiden ettim. Az Redip 5'e bağlap koyuyorum. Bugün bağırınlar aktif açtığına bağırınlar en жақсы dedim bana koyuyorum. Hatta mesela gündölüm ortak gelip bağ koydur. Saat olur.